Ар жыл сайын Айгүл гүлүнүн саны азайып кетип жаткандыгы туурасында бул гүлдү корган окуучулар да, Токой чарба кызматкерлери да коңгуроо кагып келишет. Бирок мамлекет тарабынан көңүл сыртында калган бул тынчсыздануу сөздөр кызыл китепке кирген гүлдүн көбөйүүсүнө пайдасы тийбей келет. Мындан улам убактылуу мораторий жарыялап болсо да, гүлдүн жоголуп кетүүсүнөн сактап калуубуз зарыл дешет ыктыярдуу топтор. Биз 1982 жылдан бери Мырзапар Үсен агайыбыздын инициативасымен карап келе жатабыз. Бизди караганыбыз эч ким көңүл албай атат. Негизи мына айрыкча күзөтчү балдарыбыз, окуучуларыбыз карайт, бирок жыйынтык чыкпай атат да. Бизге мындай иш-чаранын кереги жок. Bir 15 жыл, 20 жыл жаап койсо деле жакшы бизге. Себеби биз көрсөтүш үчүн бир жакшына бир гүл болчу да. Чынында да гүлүбүз бар, бирок көбүчө üzülгөнү көп болуп атат. Айгүл гүлүн сактап калуу боюнча мамлекет тарабынан 300 гектарга жакын жер аянты корук алынып, тосмолор менен тосулган. Бул аракеттер мал жандыктардын айгүл тоосуна өтүүсүнөн гана тоспосо, алардан кем калбаган айрым адамдардан тосалган жок. Дагы деле гүлдүн жок болуусу жыл сайын өсүүдө. Мындан сырткары жергиликтүү бийлик тарабынан өткөрүлүп жаткан маданий иш-чарада терс таасирин тийгизүүдө дешет Токой чарба кызматкерлери. Корук деген жерде өзү эч кандай мероприятия жүрбөш керек да. Баягы жоон негиздечи. Бул гүл жоголуп кетип аткан гүлдөрдүн катарына киргендиктен ошону көбөйтүү максатында ботаникалык корук болуп түзүлдү. Ошого карабастан бүгүнкү күндө ар кандай мероприятиялар өтүп атат. Буга биз деле каршыбыз. Элдер келип көрүп, мындай ошону менен таанышып, аны сактоо жөнүндө башка көбөйтүү жөнүндө ойлонуп кетсе жакшы болот. Райондук акимчилик уюштурган Айгүл гүлү 2017 майрамдык иш-чарасына өлкөбүздүн 4 бурчунан келген коноктордон сырткары кошуна өлкөлөрдөн да жогорку кызматтагы атка минерлер чакырылган. Жалпы болуп 5000ге чукул адам бул майрамды көрүүгө келишкен. Айгүл гүлүн даңазалап дүйнөгө жар салган менен район аймагындагы жамактан арылбаган жолдорду көргөн коноктор ыңгайсыз абалда калышканын жашырышкан жок. Жол начар экен. Биз Жалал Абадтан келдик. Жалал Абадтын Сузак районунун стрелка деле койбоптур. Адашып жогорку айылга өтүп кетип калыппыз. Барып сурасак, Бозадыр деген айыл экен. 12 километр өтүп кетипсиңер деди. Кайра кайрылып келдик. Аяктын жолу да бир начар. Анан таап келип калдык, Кудай жалгап. Исфанага кеткен жолду буруп жерге алып келип койсо, анан нерде келген кеткендер тейлей турган бир жакшы условия болсо, бул жер лестница жакшы жогорулатып коюптур. Анан мен тоонун башына чыктым. Мени кейиткени ушу апаргандар ал баклашка, кагазга бөлөттөрүн таштай бериптир да, сигарет жагып таштай беришиптир. Мен ошону кейиттим мени. Район борборунан тартып Айгүл тоосуна чейинки жолдун узундугу 20 чакырымды түзөт. Анын көпчүлүк бөлүгү асфальт болгондуктан жамоо иштери жүрүп турат. Ал эми 4 чакырымдай ушул кезге чейин чаңы чыгып, каттаган унаалардын саны көбөйгөн сайын абалы начарлоодо. Деген менен райондук ишканалар бул жолдорду оңдоону буга чейин эле максат кылып коюшуптур. Буюрса, мынакей жолдорду өзүңүздөр көрдүңүздөр, жанагындай жамак түрүндө жасалып ремонттолуп турат. Чоң суммадагы акча кичине тартышыраак кыйыныраак, бирок ал негизги акимдин өзүнүн планында бар нерсе. Ошону менен бирге райондук жана жол куруу ишканасындагы дайым көзөмөлүндө турат. Бул бардыгыбыздын эле негизги көздөгөн максатыбыз. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.